Ош шаарынын борборунан даяр кирип эле жашай турган бардык шарттары каралган 4 бөлмөлүү 105-сериядагы батир издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге дал ушул батирдин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Кыскача маалымат айта турган болсок, аянты 90 метр квадраттан ашык, ал эми сатыла турган баасы $92,000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору накталай акча менен достор, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Жайгашкан жери кайсыл жерде, кандай дарек менен барабыз дей турган болсоңуздар, дарегине көңүл буруңуздар. Учурда биз Ош шаарында, Ош районунда, тагыраак айтканда Мерим, Сезим деген ресторандар бар эмес беле? Ошонун арт тарабындабыз да. Тактап айтканда жанагы Чынар терек бар. Партнер нефть заправкасынын ортолугунан түз кирип келе бересиздер. Жим көчөсү 5-даректеги 5 кабаттуу үйлөрдүн 5-подъезди 5-кабатына чыгып келе бересиздер. 5-кабатка чыгып келгенде мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эшигин көрүп төрүнө өт дегендей подъездери таптаза сонун турат, краскаланган. Чыгып эле 5-кабаттагы оң тараптагы эшикти ачып кирип келесиздер. Кире бериш жайлары кенендиги кенен, жакшы, күзгүлөрү бар экен. Бул жакта дагы күзгүлөр бар, шкафтар бар. Кире бергенде бут кийимдерди чечип, жеңил болуп анан кирип келе бересиздер. Эми оң тараптан баштай берели, кандай дейсиздер? Кирип эле оң тарапка башпага турган болсок, бул жагында дааратканасы орун алган, тыпыйган өзүнчө Аристону бар, чакан раковинасы менен. Анан бул жагында ашканасы, ашкана эмеректери Г формасында курулуптур. Бул жагында болсо раковина, газ плиталары, вытычкалары менен духовкалары бар. Мунун баардыгы калат. Идиш-аяк, көрпө-төшөк, кийим-кечелерин гана алып кетет. Бул жакта болсо чоң холодильник бар экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей жылуулук өтө сонун дейт. Жылуулук батарейкалары орун алган, радиатору, пластик терезелери. Бул жакта болсо мектеппи, садикпи, айтор ушундай бир мекеме бар экен. Авто токтотмо жайлары, гараждары бар. Жаш балдар ойночу аянтчалары бар. Баса достор, бул үйдүн капталында атайын унаа токтотуучу гараж бар экен. Кадимгидей күлүштөнө турган гараж бар. Эми киргенде түз эле ушул чоң бөлмөгө кирип келе турган болсоңуздар, бул жагы зал конок бөлмөсү. 5:30-га 3:80 ТВ зонасы, телевизорунан бери калса керек, аны сүйлөшпөй калыппыз. Бул жагында болсо кондиционер бар, мына өзүңүздөр байкап турасыздар. Ушул чоң бөлмөнү муздатып турат жайдын күнү. Кышында болсо жылуулап турат. Бул жагы мына ушундай утепление болуптур. Обойлор чапташтырылган, өзүнчө жаңы ремонт болгон. Бул жака дагы мына ушундай жылуулуктун радиатору чыгарылыптыр, агайын туугандар. Зериккенди тартынып туручу турник брустары дагы бар экен. Жакшы. Алып эле кетип калбаса, ал сиздерге белек. Кийинки бөлмөлөрдү тааныштырганча, эшигин мактай кетейин. Эшиктери хай-тек стилинде экен. Күрөң түстө кермешип, натыйжный софиттер жана люстраларды көрдүңүздөр. Пардалары, занавескалары бүт бардыгы калат сиздерге. Андан түз жүрө турган болсоң, стиральный машинасы, бул жагы Аристону, жуунучу ваннасы, сүрүлүүчү айнек терезе, сүрүлбөйбү? Сүрүлбөйт окшойт. Бул жакта чоң күзгү, раковинасы менен сонун тыпыйган жуунучу бөлмөсү. Бул жагы болсо гардероб, буюм тайым бир нерселерди кое бересиздер бул жакта. Кеңири. Андан кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы атайын эле уктоочу бөлмө. Бул эмеректер калат, келесиз, жашайсыз, болду. Бардыгы сонун, тыпыйган. Плюс балкону бар, сквозной планировкада жайгашкан бул 105-сериядагы батирлер. Анан 2 балконду. Жакшы жери ошондо да. Бул жактагы ремонттолуптур. Сонун. Кийим-кечени жайып кое бересиздер, кеңири бул жакта. Панорамный терезе пластиктен. Оппа, кондиционер бул жакта дагы бар экен. Арты кенен, сонун жай экен. Мага чындыгында жагып атат. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Панорамага чиркиндики өзүнчө эле. Кондиционер бар, мына кааласаңыздар андагы улап иштетсеңиздер болот. Кана жүрүңүздөр. Так, андан кийинки бөлмөлөр көп экен негизи. 4 бөлмө дагы. Мына чакан бул кыздардын бөлмөсү, балким балдардын бөлмөсү. 2 детский комната бар. Бирөөсүн балдарга, бирөөсүн кыздарга берип коесуздар. Мына шкафтары дагы жаңы экен. Эмеректери бүт бардыгы жаңы. Пластик терезелери, сыртында мына ушундай темир решеткалары, атайын коопсуздук эрежелери сакталган. Жакшы, келесиз, болду. Бала чака менен келип жашай берет экенсиздер да. Бул жерде кийим илгичтеринен бери даяр. Андан кийинки бул жагы, гүлдүү түстүү мына ушундай
Обой болсо анда бул кыздардын бөлмөсү экен. Пайдалана бересиздер туугандар. Жагып атабыз сиздерге. Кенендиги кенен чындыгында. Бул шкафтары менен бүт бардыгы калат. Бул жакта дагы өзүнчө бир гардероб кылып, оңдоп түзөп алсаңыздар болот. Жакшы. Бул жагы болсо кладовка. Буюм, тайым, кече, андай мындай нерселерди ушул жака киргизип коесуздар. Так, эс номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алып аласыздар. Документтери так, ипотека жолдору менен дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Акча өтө зарыл, жакшылык иштерге жумшалып атат. Бул жерден өнүптүр, өсүптүр, агарып көгөрүптүр, ийгиликтерди жаратыптыр. Эми сиздерге дагы жугуштуу болсун дейли. Насип кылган болсун. Келип ошо жерден ак үргөлүү болуңуздар. Батир насип кылган болсун. Документтер так, сос объектилердин бүт бардыгына жакын, мечит, мектеп, бала бакча, базарчык, маркет, клиника, деги койчу бүт бардык сос объектилер жаныңыздарда да. Тынч бирок. Жакшы жери ушунда. Тынч жашайсыздар. Чатыры жабылган. Эч мындай коркунуч жок. Лайктан патыратып, комментарий жазып, ушундай 4 бөлмөлүү элиталык батир издегендерге жөнөтүп коюңуздар. Баасы $92,000 кичине ырымда түшүрүп берүү жолдору каралган. Жактыбы? Анда өзүңүздөр дагы бир комментарий жазып коюңуздар. Амин, бардыгыбызга ушундай жерлер, үйлөр, батирлер насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тапканыбызга жараткан өзү берекесин берген болсун.